Кесиптик билим берүү системасынын окутуучулардын квалификациясын жогорулатуу. Аталган долбоордун негизги максаты өлкөдөгү кесиптик билим берүүнү колдоо. Аймактардагы колледждердин базасында алдыңкы тажрыйба борборлорун түзүү аркылуу кесиптик билим алуу үчүн шарттарды түзүү, ошондой эле башталгыч жана орто кесиптик билим берүүнүн пилоттук окуу жайларын колдоо болуп саналат. Ал жерде 3 компонент бар. Биздин ошол орто жана башталгыч кесиптик билим берүү мекемелеринин компетенциясын жогорулатуу, же болбосо квалификациясын жогорулатуу, мугалимдердин, жалпы эле ошо билим берүү мекемелеринин профилдик окутуунун бир компоненти, эгерде 3 чоң компонент болсо, бирөөсү ошол кесип берүү. Мектептин базасында эле кесиптик лицейлердин жардамы менен жумушчу кесипти бүтүп чыксын. Анткени биз азыр мектепти 9 класста бүтүп келген балдарга бир учурда аттестат беребиз, бир учурда диплом беребиз. Биздин артыкчылык жагыбыз ушул кесиптик лицейлердикичи. Кесиптик билим алууга жеткиликтүүлүктү жакшыртуу үчүн шарттарды түзүү максатында 35 окуу жайы камтылган жана бардыгы болуп 55.315 чарчы метр окуу жайлары, тактап айтканда окуу класстары, лабораториялар, окутуучулар үчүн кабинеттер, ашканалар, эс алуу жайлары реконструкцияланган. Алардын катарында Кыргыз Улуттук агрардык университетинин Токмок шаарындагы колледжи да бар. Бул долбоорго биздин окуу жай 2018 жылы кирген. 5 жылдан бери, 6 жылга кетти, 6 жылдан бери долбоор менен иштеп келатабыз. Долбоордун аркасы менен көптөгөн бизде жетишкендиктер болду. Азыркы учурда биздики акыркы 4 жылда кабыл алуу жана бүтүрүүчүлөрдүн саны көбөйүүдө. Жумуш берүүчүлөр менен тыгыз байланышта иштеп келатабыз. Договор, келишимдер түзүлгөн, жумуш берүүчүлөр менен жумуш ордунда окутуп жатышат алар менен. Инклюзивдүү өсүү үчүн көндүмдөр долбоору калктын квалификациясын жана эмгекке жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу, ошондой эле туруктуу экономикалык өсүш үчүн шарттарды түзүү максатында ишке киргизилген. Программанын алкагында окутуу жана колдоо көрсөтүүгө багытталган бир катар иш-чаралар ишке ашырылды. Айгерим Дүйшөбаева, Данияр Тилебалдиев, УТРК Чүй, Бишкек шаары.